Альбина, слышишь? Есть? Аю холдинг компаниясы эки балага мукам музыканы, куштардын сайраганын, энесинин үнүн угууга жардам берди. 9 жаштагы Альбина менен 6 жаштагы Али Марспековдор ооруга чалдыккандан кийин угуулары начарлап калган эле. Эми аларга көптөн күткөн жардам АКШдан келди. Орто жолдон Түркиядан ал угуучу аппараттар балдарга ылайыкталды. Альбина Марспекова Аю холдинг тарабынан берилген Сивантос аталышындагы угуучу аппараттын салганда көзүнө жаш алып кетти. Каарманыбыздын апасы Талайгүл Карагулованын айтуусу боюнча, кызынын кулагы 2 жашынан бери укпай калган. Мындан сырткары Талайгүл айым баласы Алинин кулагы да оорудан улам укпай калгандыктан уулуна да дал ушундай аппарат алгандыгын айтып отурду. Талайгүл Карагулова Аю холдинг аларга экинчи ирет жардам көрсөтүп жаткандыгын айтып, өз ыраазычылыгын сүйүнүү менен билдирди. Ошо Турциядан операция кылдыртып келгенбиз 2016 жылы. Кылдыртарда дагы биз бул Айзада Базаркуловна дагы финансы жагынан жардам берген да. Анда дагы андан кийин жазат келгенден кийин имплант бул кызыныкын жоготуп алдык. Анан ошон жоготуп алгандан кийин аны вообще тапкан жокпуз. Ошо менен кайра бияка кайрылдык, ушундай жардам сурапчы. Демек экинчи жолу жардам кылып жатат да бизге. Анан ошо андан балабыз да бузулуп калды. Анан экөөнүкүн чогуу алып берелик деп жардам имплантты. Ошо биз чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Аябай сүйүнүп, ушун даже биз эмес балдар да сүйүнүп, эртең менен аппарат келип турса, ура деп аябай сүйүнүшүп. Бул аппарат мурункудан да өзгөчөлөнүп. Ооба, мурункудан да өзгөчөлөнүп, анан бул берки улактарында деле беркинде обычный слуховой аппарат бар. Булар менен шумдарды, мындай немелерди угат. Бул менен обычный биздей угат да. Азыр уже биздей угушат. Сивантос аталышындагы 2 угуучу аппарат атайын Америкадан алып келинди. Баасы $6000. Негизинен бул аппарат бир эле адамга ылайыкталган уникалдуу аппарат болуп саналат. Азыр мына 2 аппарат алып келинди. Америкадан алып келип, анан жанагы иштеткенин ошо Түркияда иштетет экен. Түркияда тажрыйбалуу доктурлар иштетип, анан бизге салып жиберишти. Жолдон ташып келаткан карго компаниялар дагы өтө ыраазы болуп атышат. Балдардын энеси ыраазы болуп атат. Балдар өздөрү ыраазы болуп атышат. Негизгиси ушу Аю холдингдин салыкка гана акча төлөбөй, мындан тышкары мына кайрымдуулукту жасап келатат. Бул ошол Аю холдингдин негиздөөчүсү, президенти Шаршембек Шайлоович Абдыкеримовдун өзүнүн ушундай принциби бар. Ак жүрөк, боорукер адам. Ошонун аркасы менен мына $6000 аппарат алынып берилди. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ар убак унутта калбай көңүл борборунда болсо деген тилек бар. Аю холдинг ассоциациясы бүгүнкү күндө бир гана ишкерлерди иш орундары менен камсыз кылбастан кайрымдуулук иштерин да жасап келүүдө. Аю холдинг ассоциациясынын президенти Шаршембек Абдыкеримовдун жүргүзгөн корпоративдик саясатынын негизинде компания кайрымдуулук максатындагы иш чараларга миллиондогон сом каражаттарды бөлүп келатат.